Siz ministр болып тұрғанда Алиевске 2 жолы болды ушул окуя бир 4 жолу. Сиздер 70-тен, 80-ден, 50-ден, 30-дан жаштарды үйлеп аттыңдар. Бул жаштар кимдер эле? Негизи ал жаштар ошо биздин Кыргызстандын эле жарандары, бирок шартка байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген же колунда жок, муктаж болгон жаштар болду да. Аларды кантип таап аттыңыздар? Атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссия менин да укугум жок болчу киргенге. Ошол өтө таза. Кыргызстанда мындай ишеним арткан инсандар кирген. Сөз түрдө дин башкармаларына катышты. Алар тандап алып чыкты да. Алар бар кагазын карап, териштирип. То есть биз үйлөнөлү десек, тойго мүмкүнчүлүгүбүз жок деп кагаз беришет. Аны териштирип көрүп, анан кийин тоyun никезин кыйдыңыздар, тоyun өткөрдүңүздөр. Кийим кечеси, айрым учурларда квартирадан башкасын баары эле берилген учурлар деле болду. Калыңын ким берип атты? Эми бул жерде бир кызык учурда ошол колунда бар, мамлекеттен бул жерде бир тиын кеткен жок. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдар жардам берди. Ошон бир экөө кайрылды мага кийин. Мен ишим мындан да жакшы жүрүп кетти дейт да. Ошол садага болуп калды деме. Ишим үй бүлөм тынчып калды дейт. Бирөө айтат, мен аялым менен көп урушчу элем, байлыгым болгон менен бакыт жок эле дейт да. Азыр аялым менен урушпай калдым дейт. Байлыгым да көбүрөөк садага бергенге кызыктар болуп калдым дейт. Көрдүңүзбү? Бул жагынан дагы ал адамга Кудай Таалам берекесин берип атканын белгиси да. Мен муну сурап атканым, дамла караңыз, биз ушу садака десе тилемчиге бериле турган нерсе деп ойлоп калыптырбыз да, ушу көбүндө ушундай ой да. Мунагу садака алып кой десең, мен эмне садакага муктажмынбы дейт. Сенден садака аламбы дегендер да бар да. Мен ушун үчүн сурап атам да, бу садаканы алып, мисалы үчүн мага бирөө көтөрүп келди дейlik. Мага бир нерсе көтөрүп келди. Ажыга мунагу сизге садака десе, мен алсам боло береби? Мисалы, немал малу салиху лир-ражили салих дейт. Бу садаканын да эң бир жакшысы, соо көбү жакшы адамдын колуна түшсө дейт. Ошо сиздин берген садакаңызды ошол алып, мисалы, намаз окушка жардам болсо, ибадат кылышка жардам болсо, бир башка кайыр эсэн кылганга жардам болсо, ошолдой адамга берген жакшыраак дейт да. Алып аткан адам бой көтөрсөчү, мен албайм, кой, мен муктаж эмесмин деп. Муктаж эмесмин десе, мейли ал, ыктыяр өзүндө. Башка муктаж адамга бериш керек да. Бирок садака алуунун уяты жок. Уяты жок, садака алып, жаңыдай, бирок жаңыдай 120 000 сом акчасы болбосо ала бериш керек, коркпостон. 20 000 сом акчасы болсо, андай адамга садака алган болбойт да. Бирок сураган, тиленген туура эмес. Сураган, тиленген туура эмес. Ал канча суранса, ошончо өзүнүн бетинде эти жоготот. Кыямат күнүндө бетинде эт калбай калат дейт. Алиевске, сизге микрофон, ушу зекет, курбандык, ушу садака боюнча айта турган сөзүңүз болсо, микрофон сизде. Негизи зекет берилиши керек. Мен ойлойм, биздин мамлекеттик ар бир жаран, мүмкүнчүлүгү бар жаран, бул парыз болот атпайбы? Зекетти берүү керек. Зекет берүү менен ал адам өзүнүн тазаланат, үй бүлөсүн тазалайт, байлыгын тазалайт, байлыгы көбөйөт. Садага ал рахат. Анткени муктаж болгон бир адамдын колуна садага берип жардам берсеңиз, анын көзүндөгү нурду көрсөңүз, мындан өткөн рахат жок деп пайгамбарыбыз айткан, туурабы? Ал рахат. Курбандык. Курбандык менен өз үй бүлөңдү, өз туугандарыңды, жакындарыңды сактасаң болот. Сага келаткан орус уркоо ошол курбандык сөзсүз эле бир жолу эмес, жылына ага айткандай, мүмкүнчүлүккө жараша курбандык чала берсе болот, туурабы? Анан ал курбандыктын кайрымчысы, кайра кайтарымчысы ал өтө көп болот да. Ошондон биз ишенебиз, биздин коомчулукта мындай нерселерге биздин жарандардын мамилеси мындан кийин улам күчөп, туура болот деген ишенимдебиз.